Саламатсыздарбы апалар. Бисмиллахиррахманиррахим. Кандайсыздар? Ассаламу алейкум. Бүгүн сиздер менен кайрадан баланын таарынычынын коркунучтуулугу эмнеде деген теманын негизинде 6-сабакта сүйлөшөбүз. Негизи эле балдар, кичинекей балдар, ал тургай кээ бир чоң ата энелер дагы сезимдерин жакшы түшүнө беришпейт, билишпейт. Эгерде биз балдарга сезимдери жөнүндө тааныштырбасак, үйрөтпөсөк, бул чоң жашоодо ийгиликтүү болушуна, бактылуу болушуна кандайдыр бир деңгээлде чоң эле өлчөмдө терс зыян таасир эте тургандыгы жөнүндө, эгер сезимдери менен иштешпесе, анын коркунучтуулугу кандай, аныгыраак кандай зыян алып келе тургандыгы жөнүндө сөз болмокчу. Бул тема бир эле өспүрүм балдарга эмес, ошондой эле кичинекей жаш балдарыңызга дагы, андан кийин балким сезимдери менен жакшы, балким мындай сезимдер жөнүндө жакшы буга чейин билим ала элек болгон апаларга дагы чоң пайдасы бар. Эгер эле биз балдардын сезимдерин ар кандай, мисалы үчүн негатив сезимдерин көрсөтүп чыр салса, таарынса, ачууланса, биз аны урушуп салсак, же болбосо маани бербей кош көңүл кайдыгер мамиле кыла турган болсок, балдар бизге ачууланышат, капа болушат, чыр салышат, топулоң кылышат. Анын аягында дагы чоң баягындай деп койт, аягы чоң мындай зыяндарга алып келет. Ошол боюнча сүйлөштүк. Анда сабакты баштадык, Так, бала таарынгандагы катабыз. Мисалы үчүн, кичинекей балдар өзүнүн сезимдерин билбейт. Ал тургай чоң өспүрүмдөр деле сезимдерин билбеши мүмкүн. Мисалы, ошол балдар негатив эмоциясын көрсөтүп, же таарынып атса, же ачууланып атса, же болбосо капа болуп атса, ал сезимдерин биз маани бербей койгонубузда, ал агрессияга айланат да, баягындай кыкырат, бакырат, чыр салат, мындай өзүнүн каалоолорун же сезимдерин бунт кылып, тополоң кылып, ошондой билдиргиси келет да. Биз көпчүлүк ата энелер ушундай учурда балдарын кагы бергенге, урушуп, жапчозуңду деп баягындай силкип, катуу айтып коюшу болушу мүмкүн. Кээ бир ата энелер болсо тескерисинче, балдарын ошол таарынып аткан же болбосо терс негативдүү эмоциясын көрсөтүп аткан учурда биз аны башка нерсе менен бартер кылып коюшубуз мүмкүн да. Мисалы кандай? Эгерде кичинекей балдар болгон болсо, ага бир оюнчуктарды берип, же болбосо дүкөнгө алып барып татууларды алып берип, балабыз чыр салып атса, же болбосо сени конокко алып барам, паркка алып барам деген сыяктуу сөздөр менен баланын баягы ыйлап аткан ыйын алаксытып, башка нерсе менен алмаштырганга аракет кылабыз. Эгерде мына ушундай мамиле узак убакытка чейин созула берсе, же ушундай боло бере турган болсо, балдар бизге манипуляциялап башталышат. Эгерде балдар кайсы бир учурда таарына турган болсо, же негатив эмоциясын көрсөткүсү келип аткан болгон болсо, манипуляциялашат. Манипуляция деген эмне экендигин билсеңиздер керек. Эгерде билбегендер болсо, Google'дан карап көрсөңүздөр болот. Манипуляция бул эң мындай туура эмес адаттардын, же болбосо туура эмес характердин дейбиз, мүнөздүн бир түрү. Анан балдар, мисалы үчүн, андыктан биз алар анткени эмне үчүн манипуляциялашат? Анткени алар сезимдерин бизге туура жеткиргендигин, анын эмне үчүн көңүл ооруп аткандыгын, ал эмне үчүн ошол капа болуп аткандыгын, чек арасы кайсы учурда бузулуп, ага мындай жакпай аткандыгын сөз менен айтышты. Билбей калат дагы. Биз ага замен кылып, бартер кылып, татуу нерселер менен алмаштыра бере турган болсок, бара-бара манипуляция формага айланышат. Чоңоюп калган өспүрүм балдар деле ар кандай чоң талаптарды кое баштайт бизге. Мисалы үчүн, телефон алып бересиң, же болбосо машинанын ключун мага бересиң, мен өзүм айдайм деген сыяктуу оор талаптарды коет. Мындай сунуштары албетте бизге ата энелерге жакпайт. Демек, биз балдарга сезимдерин үйрөтүүнүн ордуна алардын баягы ыйлап аткан, ачууланып аткан, таарынып аткан, капа болуп аткан, жактырбай аткан сезимдерин башка нерсеге алмаштырбашыбыз керек экен. Бул биздин тарбиядагы катабыз болуп саналат. Андан кийинки сезимдерин
Биз эмне кылышыбыз керек андыктан? Биз сезимдерин таанытууга үйрөтүшүбүз керек экен. Мисалы үчүн сезимдерин сөзсүз түрдө кичинекей балдардан баштап үйрөтөбүз. Эгерде кичинекей балага мисалы ыйлап жаткан болсо, кандайдыр бир сагынып аткан болгон болсо, билем, сени түшүнөм, сен атаңды сагынасың, сен атаң менен бирге болуп жаткың, бирге болгуң келип атат. Бирок атаңды мен да сагынам, бирок атаң жумушка барыш керек, иштеп келет, анан бизге акча алып келет, анан биз каалаганыбызды алабыз деген сыяктуу сөздөрдү кичинекей балага деле айтып түшүндүрө беришибиз керек экен да. Анан ал тургай, мисалы үчүн билем, сен таттуу жегиң келип атат же болбосо муздак жегиң келип атат, азыр сен тамагың ооруп атат, сага жегиңе болбойт, сен дары ичип атасың деген сөздөрдү айтышыбыз керек экен. Эгер өспүрүм балдар болгон болсо, өспүрүм балдар буга чейин сезимдерин менен тааныштырган эмес болгон болсок, билем, сен көңүлүң ооруп атат, капа болуп атасың, жактырбай атасың, маанайың жок, сен ушул нерсеге жек көрүп атасың, сени түшүнөм, сен ордуңда болгондо мен деле ушундай болмокмун деген сыяктуу сөздөрдү айтып, өспүрүмгө дагы сезимдери менен тааныштыра баштайбыз. Бирок бул аракетибиз алгачкы башталышында балдар ошондой деп койсок эле, билем, сен атаңды мен да сагынам, иштеп келсин деп эле койсок эле балдар ага түшүнүп, ыйлаганын токтотуп, соронуп калбайт. Бул бир канча убакытты, узак убакытты, балким жылдап кетиши мүмкүн, алышы мүмкүн. Бирок анын мээсинде акырындык менен сезимдери жөнүндө түшүнүп келе баштайт экен. Демек, ал бала чоңойгон сайын ошол таарынган учурда, капа болгон учурда, кандайдыр бир негатив деп коелук, негизи эмоцияларды негатив деп бөлүүгө болбойт. Иш кылса бизге жакпаган, баягы ачууланган, жек көргөн, таарынган эмоцияларды негатив эмоциялар деп атап кое берелик. Ошол негативный эмоцияларын көрсөткөн учурда алар бизге манипуляциянын ордуна жакшынакай өзүнүн эмне деп коет, экологиясын дейбизби, жай өзүнүн сезимдерин, апа сиздин кылганыңыз, ушул айтканыңыз менин көңүлүмдү оорутtu, ата сиздин мынтип айтканыңыз мага жакпады деп жакшынакай сөз менен айтып түшүндүргөндү үйрөнө башташат. Демек, биз балдарга сезимдерин таанытканды үйрөтүшүбүз керек экен. 3-пункт боюнча сезимдери менен жашоого так ажыратып үйрөтөбүз. Негизи эле биздин кыргыз менталитети дейбизби, неге эле бизде, мисалы үчүн, кичине бала чагыбызда ата энебиз эч качан мындай сенин сезимиң ооруп калды, сен капа болуп турасың, сен чөгүп турасың, мен сага жүрөгүм ооруп түшүнүп турам деген сөздөрдү айткан эмес да. Көбүнчө эле бизди жап-жозуңду, болду, үнүңдү бас, сүйлөбө, тарынба, тарынган сага ким коюп коюптур, эркек балдар ыйлаганга болбойт, эркек балдар тарынса болбойт, кыз балдар тарынса эмне болот дейт эле, бир дагы бирдемке деген ошол сыяктуу сөздөр менен биздин сезимдерибизди жаап, басынтканга аракет кылышкан да. Эгерде биз ошондой ата энелер тарабынан сезимдерди мындай жаап жашыра бере турган болгон болсок, басынта бере турган болсок, анда бунун мисалы сөзсүз түрдө аягы жакшы нерсе менен бүтпөйт экен. Сезимдер топтолуп отуруп, бала сөзсүз түрдө чоң уруш чыгарат, кыйкырат, бакырат, скандал чыгарат, же болбосо ошол сезимдердин айынан ар кандай кылмыштуу топторго дагы кошулуп кетиши мүмкүн экен да. Эми сезимдерин биз 3-пункт боюнча кантип так ажыратканды үйрөтүшүбүз керек экен. Мисалы, көбүнчө өспүрүм курактагы балдар уялуу сезими менен өзүн күнөөлөгөн сезимди так ажырата албай калышат экен да. Мисалы кандай? Бала мектептен экзаменден 2 алып келсе, ал экзаменге бала балким кайдыгер мамиле кылып, жакшы даярданбагандыгы үчүн 2 алып калды. Бул учурда бала өзүн күнөөлөп баштайт да. Мисалы, мен эмне үчүн жакшылап даярданбадым, эмне үчүн аракет кылбадым деп өзүн күнөөлөйт. Плюс ата энесинин астында же болбосо жакын досторунун астында уялып калышы мүмкүн да. Анан балдар ошол 2 сезимди так ажыратпастан өзүн күнөөлөп, мен жаманмын, менин колумдан эч нерсе келбейт, мен эч нерсе жасай албайм, мен бирдемке кылбай эле коюшум керек, мен кайсы эле бир ишти кыйраттым эле деген сыяктуу өзүн жектеген, өзүн баягындай
жаман көргөн ушундай ойлор менен өзүн жеп баштайт да. Бул эгерде түпкүн сезимге деп коет, подсознаниеге өтүп кете турган болсо, бул балдар чоң максаттарды кое албай калышат, чоң ийгиликтерди жарата албай калышат. Ушундай кыскасы алар өмүр бою башкалардын максатын ишке ашырууга жардамчы катары жашап калышат экен. Демек, биз мисалы үчүн мындай учурда балабыз эгерде экзаменден 2 алып келип, же болбосо мындай начар болуп турган болсо, аларга дагы сезимдерин так ажыратканга жардам берип, эки түрдүү суроо беришибиз керек экен да. Биринчиси, балам, сен эмнени ката кылдың деген суроону бергенде балада так жооп келет. Мен ката кылдым, экзаменге жакшылап даярданбадым, кош көңүл мамиле кылдым, өз үстүмдөн жакшылап иштебедим, убактымды туура эмес колдондум деген сыяктуу жоопторду бериши мүмкүн. Демек, сен бул окуядан кандай сабак аласың деген сурообузга, эми мындай кылбашым керек, мындай кылбашым керек. Туура айтасың, жакшы. Ката кетирүү бул эч нерсе эмес. Бардык адамдар ката кетирет. Ката кетирүү менен биз эмне туура, эмне ката экендигин билебиз. Деп ишкыса, ката кетүүнүн жашоодо эч кандай мындай жаман эместигин түшүндүрөбүз да, мисалы үчүнчү. Экинчисинде болсо, сен өзүңдү кандай сезип атасың? Азыркы абалың эмне болуп атат деген сыяктуу суроону бергенибизде мен уялып атам. Мен өзүмдү күнөөлүү сезип атам деп анан бала так ажыратат да. Азыр сен эмнени сезип атасың, эмне болуп атасың дегенде мен өзүмдү күнөөлөп атам. Анан бул сурообузга эмне деген болсо, анан чын сен ката кеттиң, экзаменге даярданбадың, бирок өзүңдү күнөөлүү сезгениң бул туура эмес. Эч качан адам өткөн нерсеге өкүнүп, өзүн күнөөлүү сезбегени жакшыраак экен. Өзүн күнөөлүү сезген учурда, ооба, күнөөбүздү мойнубузга алабыз, бирок ошол нерседен сабак алып, анан эмдигисинде ошол нерсени кайталабаганга чечим эле чыгарышыбыз керек экен да. Кайталабаганга, ошол нерсени кайталабаганга чечим чыгарабыз. Ошол нерседен сабак гана алабыз, бүттү. Узак убакытка чейин, мисалы үчүн, өзүбүздү күнөөлөй турган болгон болсок, анда кандайдыр бир жашоо бизге бир жазалай турган окуяларды, кырдаалдарды, фактыларды тартып келет экен да. Мындайча айтканда, өзүн күнөөлөгөн учурда шайтан бизди башкарып алып, өзүбүздү иштен жегенге, өзүбүз иштен мындай жазалаганга себеп болуп калат экен. Кудай пенделерин бактылуу болууга жараткан. Мындайча айтканда, өзүн күнөөлөп, өзүн жеген сезимдер, булардын баардыгы шайтандын бизди ээлеп алгандыгы деп түшүнсөк болот экен. Мындайча айтканда, өзүн күнөөлөө эң оор сезимдердин бири. Эми демек, балдарга ошол сыяктуу сезимдерин, мисалы үчүн, уялуу сезимин, өзүн күнөөлөө сезимини так ажыратканга жардам беришибиз керек. Анын үчүн суроолорду так коюу менен. Демек, эч качан ошол баягы балдарга баягы сезимдерин көрсөтүп аткан учурда кайдыгер болуп койбой, оозун жаап койбой, кош көңүл болбой болуп койгон адаттарыбыз эң тарбия маселесинде туура эмес адаттардан экен. 4-чү пункт болсо, сезимдери жабылган балдардын абалы. Эгерде мисалы үчүн өспүрүм таарынып аткан болсо, капа болуп аткан болгон болсо, биз болдучу, токточу, оозуңду жапчы, мен азыр эле жумуштан чарчап келдим, башым оорутпай турчу, кичине нормальныйраак эс алайынчы дей турган болсок, же болбосо баласы мектептен, же болбосо детсадтан кандайдыр бир досу менен урушуп кеткен, жагымсыз күндү өткөрүп, апасы менен бөлүшкөсү келе турган болсо, силердин ушуң болуп эле эртең эле жарашып аласың да, сен кайсы эле көйгөйүң бар, ушул да проблемалы дей турган сөздөрдү айта турган болсок, бул учурда биз балдардын сезимдерин басынткан болот экенбиз. Сезимдери басынган баланын өзүнө болгон ишеними жана өзүнө болгон баасы сөзсүз түрдө түшүп төмөндөй баштайт. Мындайча айтканда, мен мындай жаман болгонум, менин капа болгонум, менин кайгырганым, мен жагымсыз абалдарды сезсем, мен жаман бала болуп калат экенмин деген ойго келип калат экен да, түшүнүккө келип калат экен. Биз балдардын сезимдерине кайдыгер көз карашта болгонубуз менен, балдардын чоң жашоосунда баланын сезимдеринин мааниси өтө чоң ролду ойнойт, же болбосо өтө зор экен. Маселен кандай?
Маселен, эгер балдарыбыз чоң жашоого барганда, шеф эле же болбосо башчысы балабызга ашыкча жумуштарды бергенде, ашыкча иштерди бергенде дагы ага жакпай аткандыгын сезбеши мүмкүн, дагы унчукпай жүрө бериши мүмкүн экен. Же болбосо бала болсом ушул жумушта иштей бериш керекпи же иштей бериш керекпи, кетиш керекпи, ошону дагы ажырата албай калат экен да. Мисалы үчүн иш ага жакпайт, иште аны башчылар тарабынан басынтуулар болуп атат, эмне деп коет, баягы паска уруп, баягындай ушундай жагымсыз мамилелер кылып атса деле, сезимдери жабылып калган бала ошону сезбей, ошол жумушка байланып иштеп жүрө берет экен да. Же болбосо кайсы бир адамдын алдында ал адам муну дайыма басынтып, кордоп атса деле, ушул адамдан алыс кеткенди билбей, жанында жүрө бере турган абалга чейин жетип калышы мүмкүн, сезимдери басылган балачы. Анткени бул сезимдер биздин баягы ички абалыбыздын сигналы болуп, ички абалыбыздын, ички жан дүйнөбүздүн сигналы катары бизге эмне туура, эмне ката экендигин акылга караганда дагы так маалымат берип турган сигнал экен да, мындайча айткандачы. Биз көбүнчө акылга салганда көп ката кетип адашып алышыбыз мүмкүн экен. Ал эми сезимдеримди уга билгенде, сезимдерибизди так ажыратып тыңшай билгенде, биз өзүбүз үчүн эмне ката, эмне туура, эмне пайда экендигин тагыраак анык билет экенбиз. Андан кийингиси, сезимдери жабылган балдардын абалы деп айтып өттүм эми, өзүнө болгон ишеними жана өзүнө болгон баасы түшүп кетет дагы. Балага эмне туура, эмне ката, кайсы жерде жагымсыз абал, кайсы жерде жагымдуу абал ажырата албай жашай беришет. Андан кийин сезимдери жабылып коркууга өткөн абалы. Мисалы үчүн, ошол дагы эле балдардын биз сезимдерин кайдыгер карап игнор кыла берсек, кош көңүл боло бере турган болсок, бара менин сезимдерим бул жаман нерсе экен да деп коркуу формасына өтүп кетет экен да. Мунун натыйжасы кандай болот? Мунун натыйжасы, мисалы үчүн, эгерде бул адамдар өмүр бою өзүнүн сезимдерин айткандан коркуп калышат экен да, өмүр бою сезимдерин айткандан коркуп калып, мисалы үчүн кайсы бир жумуш, мисалы үчүн биз жөнөкөй элементарный эле жашоодо мисал алып карап көрөлүк. Сиз кайсы бир адам менен аябагандай жакшы мамиле кылып атасыз, бир күн эле ал өзүнчө эле себеби жок, сиз түшүнбөй каласыз, ооп таарынып сизге сүйлөбөй калды. Эмне болгонун түшүнбөй калдыңыз, өзүнчө эле ооп калдычы. Же болбосо өзүнчө эле телефон чалсаңыз, телефонду албай занят басып коюшу мүмкүн. Же болбосо кээ бир адамдар жумушунда бир жакшы иштеп жүрүп эле, мен кетем, болду, иштебейм деп калышы мүмкүн. Же болбосо үй бүлө күчкөндө ушунакай жашап жүрүп эле, болду, мен ажырашам деген чечимди коркусунан чыгарып калышы мүмкүн экен да. Эмне үчүн мындай кадамга барды? Анткени ал баланын ал баланын кичинесинде чек аралары тепселген, ал балага жагымсыз кырдаалдар болгон. Ошону убагында жакшынакай сөз менен айтып, чечип, сүйлөшүп албаган. Негатив эмоцияларын ичине, сезимдерин ичине топтой берген да. Негизинен балдар психологдордун айтуусу боюнча, балдардын жашоосунда сырткы окуялар, жагымсыз окуялар чоң адамдарга караганда азыраак болот экен дагы, балдар ошол жагымсыз сезимдерин, эмоцияларын сыртка чыгарбаса дагы баягы топтой алат экен да, сактай алат экен. Чоң адамдарга караганда балдар жакшыраак сактай алат экен дагы, бирок бул сакталган негативный эмоциялар жан дүйнөсүндө уу катары топтоло берет экен дагы. Чоң жашоого барганда адамдар менен мамиле кылууда, бактылуу болууда сөзсүз зыянын тийгизет экен. Мисалы, ошол адам, мисалы үчүн, кокустан эле биз менен сүйлөшүп, жакшынакай сүйлөшүп жүрүп эле, мамиле кылбай, өзүнчө эле былтыйып калган, же болбосо телефон чалсак занятты басып, отключен басып кое турган адамдар эмне үчүн андай кылды? Себеби биз өзүбүз байкабайбыз, биз өзүбүз билбейбиз, кайсы бир сөздөрүбүз менен, кайсы бир мамилебиз менен ага жакпаган нерсени жасап алабыз. Ал ошол учурда эмнеге антип атасың, жок ал андай эмес болчу, мындай болчу, бул сөзүң мени капа кылды, кел ушуну тактап алайлы
Жолбосо сен туурасын билбейт экенсиң деген эле сөздөр менен эле маселени чечип албастан унчукпай калышат дагы, ичине сактап жүрө берет. Биз аны билбейбиз да. Анан эле ошол топтоп жүрөт дагы, ушунчалык алардыкы мындайча айтканда топтол могу жерге жетет. Анан бизге былтыйып, тылтыйып сүйлөбөй мамилени сразу дейбиз, резко баягы үзүп койгон адамдар ошол сезимдерин айткандан коркуп калган адамдар болот. Анан биз түшүнбөй калабыз, буга эмне болду депчи. Бул учурда бизге эч нерсе болбойт. Теги адам мамилени үзүп коюп аткан адамдын өзүнө кыйын да. Ал ошончо негатив эмоцияны ичине топтоду. Акыры андан кийин сүйлөбөйм деп чечим чыгарды. Сүйлөбөй койгондон кийин деле ал жеңилдеп, чыргап, рахаттанып кетпейт. Ошо сүйлөбөй коюп бизди жазалап атам деп ойлойт. Сүйлөбөй коюп неме кылып бизге өч алып атам деп ойлойт. Бирок ошол сүйлөбөй коюу менен дагы ал өзү жабырлана берет. Ал бактылуу боло албайт. Ал напряженный кыйын абалда өзүн алып жүрөт деп түшүнсөк болот да. Анан ушул нерсе боюнча мен бир нерсени түшүндүм. Мен аябай жакын мамиле кылып жүргөн мындай дос сыяктуу жакын адамым өтө жакшынакай сүйлөшүп жүрдүк. Өтө жакшынакай сүйлөшүп жүрүп эле бир күн тып этип мамилени үзүп койду. Анан чалсам деле кээде албай бош эмесмин деп коет. Ошо анан көбүнчө смстериме жооп жазбай коет. Анан мен түшүнбөй калдым да, эмне болуп кетти деп. Анан баардык мамилемди анализдеп көрүп, ушул сөздөн сени капа кылдымбы, же ушул жерден ушинттимби, же ошол сөзгө таарындың беле, эмне болуп атасың, мени кечирип кой, же болбосо мындай болду десем, жок эч нерсе болгон жок деп эле менден таптакыр алыстап кетти да. Анан баягы странно дейт го, таң калышты, бул эмне болду деп түшүнбөй кала бердим да. Но анан ушул теманы мен окуп жатып билдим, көрсө ал деле сезимдери басынган, тарбияда чоңойгон окшойт дейт. Ошон үчүн ал убагында маселени менен чечишип сүйлөшүп албаган окшойт деп ойлоп калдым. Анан кийин мисалы үчүн булар сезимдери басынган, коркууга айланып кеткен балдардын дагы бир жашоодогу оор абалдары бул дос күтүүдөн, мамиле кылуудан дагы кыйналышат экен. Мисалы үчүн алар сезимдерин убагында ачык айта алышпайт дагы, жакшынакай дос болуп жүрүп досторуна деле мамиле кыла албай, ажырап, же болбосо ошентип жүрүшө берет экен да. Негизи дос болгондо өзүнүн эки жактын өзүнүн баягы жаккан жакпаган сезимдерин билдирүү менен байланышы уланат го. Дагы бир нерсе, булар күйөө таап, жакын адамды таап, үйлөнүүдө дагы көпкө чейин баягы көйгөй жаралат экен да. Анткени алар коркушат экен да, мени түшүнөбү, мени түшүнбөй койсочу, менин сезимдеримди билеби деген ички подсознательно деп коет го, ички подсознаниясындагы көмүскө сезимдеги коркуулар булар өздөрү аңсыздын түрдө билбейт, жан дүйнөсүндөгү билимсиз түрдөгү коркуулар менен жакын мамиле кургандан, эртерээк күйөө таап, эртерээк аял таап, үйлөнүүдөн коркуп жүрүшө берет экен да. Неме кылыпчы, мени түшүнбөй калат депчи. Үйлөнгөндөн кийин деле кокустан ажырашам деп чечим чыгарып кеткен адамдар деле булар туура эмес кылышат. Ошо майда үй-бүлөдөгү майда проблемаларды, майда нерселерди убагында сөз менен чечкенди билишпейт, же болбосо ошол сезимдер жөнүндө билиминин жоктугунан, туура эмес тарбиясынан ошондой болуп калышы мүмкүн экен. Дагы бир көрүнүш мындай бар экен. Мисалы үчүн балдарды биз ыйлаба таарынба, ачууланба, бала кылбай коем сени, интернетке капчырып таштайм, же болбосо бала кылбай коем деген сыяктуу сөздөр менен, оозуңду жапчы деген сөздөр менен балдардын оозун жаба бере турган болсок, демек мен ошондой баягы эмоцияларымды көрсөтпөшүм керек экен, мен дайыма күлүп эле жүрүшүм керек экен деген нерсе өзү байкабаган абалда подсознаниясына орноп калып, дайыма күлүп жаркылдап жүргөн адамдар бар. Күлүп жаркылдап жүрүшөт. Биз аны сырттан караганда баардыгы баягы естественно дейт го, табигый ошондой жаркылдаган сонун адам экен деп ойлошубуз мүмкүн. Аны менен жакын мамиледе кылганда болгонубузда, жакын сырдаш дос болгонубузда, же болбосо турмушка чыгып же аялы болгон учурда булардын мамилеси, характери өтө оор болгонун билесиздер. Бирок сырттан күлүп жүрүшөт, бирок мамиле кыла келгенде характерлери оор болот. Анткени алар сезимдерин ачык айтышпайт, ачык түшүндүрүшпөйт. Өспүрүм курактагы балдар ушул айрыкча өспүрүм курактагы балдар сезимдери жөнүндө жакшы
түшүндүрүп тарбия албай калса, алар мени эч ким түшүнбөйт деген стресс менен катуу жабыркашат экен да, мени эч ким түшүнбөйт деп. Чындыгында алар сезимдерин айтканды так сезгенди, так айтканды так ажыратып сезгенди өздөрү да билишпейт. И ата энелери да анын сезимдери менен эсептешкен эмес. Ошонун натыйжасында мени эч ким түшүнбөйт деп жабыркашат, стресс болушат. Анан дос да күтө албай, жакын мамиле да кыла албай кыйналып калышат экен. Сезимдери басылып калган балдардагы өзгөрүүлөр кандай болот? Сезимдери басылып калган балдардагы 6 пункт боюнча өзгөрүлгөн балдар кандай десем, булар таарыныштарын ичке топтой берип, бир күн болбосо бир күн бунт кылышат, чоң чыр салышат, тополоң кылышат, чуу салат, кылмышка барышат, уурулукка чейин барышат, негативдүү эмоциялардын айынан үйдөн качып кетиши мүмкүн, ата энеси менен конфликтке барышат, башка бир нерсени себеп кылып уруш чыгарышат. Ушундай кандай десем жол баягындай жүрүм туруму өтө терс абалга айланып кетет, ичип жегип кетишет, жаман топтогу балдарга кошулуп кетиши мүмкүн. Же болбосо кайсы бир түрлөрү таптакыр жабылып, түнт болуп, сүйлөбөй, ата энесине мамиле кылбай калышат. Бирок ушул аракеттеринен, баягы сүйлөбөй коюунан, түнт болуунан өздөрү дагы чарчашат, өздөрү дагы кыйналышат. Башкача айтканда, хронический деп коет го, өтүшүп кеткен стресс, депрессияга айланып кетиши мүмкүн. Эгерде балдарыңыздар жабылып, түнт болуп, сиздер менен узак убакытка сүйлөшкүсү келбей аткан болгон болсо, балдарга сезимдер жөнүндө билим берилбеген болсо, үйрөтүлбөгөн болсо, бул балдар менен жекече көп сүйлөшүү менен сен эмне сезип атасың, бүгүн кандай сезимде болдуң, мен бүгүн өзүмдү бактылуу сезип атам, бүгүн мен коркуп атам, бүгүн мен тынчсызданып атам, мен бүгүн өкүнүп атам деген, мен бүгүн жыргап рахаттанып атам, толкунданып атам, уялып атам деп сезимдердин атын атап биз өзүбүз балдарыбыз менен сүйлөшүү жүргүзөбүз, жана балдарыбызды түшүнсө түшүнбөсө, ал сезимдер жөнүндө билими жок да, түшүнүктөрү жок да, түшүнсө түшүнбөсө мамиле кыла берүү менен гана ошол абалдан чыкканга жардам бере алат экенбиз. Эгерде кырдаал өтө оорлошуп кеткен болсо, албетте анда психологдордун жеке консультациясы зарыл. Андан кийин сезимдери басылып калган балдардагы өзгөрүүлөр жөнүндө сөз кылып өттүм. Дүйнөгө таарынуу, жашоого таарынуу, дүйнөгө таарынуу, булар мисалы үчүн эгерде өспүрүм балдар, эгерде сезимдери басылып жабылып калган балдар акырындык менен булар дүйнөгө таарына башташат экен да, баягы сезимдери жабылып отурупчу, мени эч ким түшүнбөйт, мен эмне үчүн бул дүйнөгө жаралдым экен, эмне үчүн бул жашоого келдим экен деп мындай стресстин оор абалдарында өтүп кетет экен да. Мени эч ким түшүнбөй жатат, менин жакын адамым жок, менин сырдашкан адамым жок деп налып ушундай ааламга, дүйнөгө таарынган абалга өтүп кетет экен. Эми сезимдери жабылып, басынып калган балдарга кантип жардам беребиз? Албетте кантип жардам беребиз? Таарынып сезимдери жабылып калган балдарга сөзсүз түрдө эмоция сезимдерин тааныганга үйрөтөбүз. Эмоция сезимдерин тааныганга, ачык айтканга, так айтканга үйрөтө баштайбыз жана өзүбүз үлгү болобуз. Мисалы үчүн көпчүлүк апалар үйрөтөбүз дегенде түшүндүңүз, балдарыбыздан сурайт экенбиз, башка кылат экенбиз. Ушул жерин кое турайынчы, буну башка кылып сактап алайын дагы, ага чейин муну жыйынтыктап коеюн. Так, бала таарынганда катабыз. Эгерде балдар таарына турган болсо, биз анын негативдүү эмоцияларына ачууланып атат, чыр салып атат, капа кылып атат, ошол учурда оозуңду жап деп тыйбастан, же болбосо аласытып башка нерселерди бергендин ордуна анын сезимдерин түшүнсө түшүнбөсө, кичинекей бала болобу, өспүрүм бала болобу, сезимдерин так айтып, мен сени түшүнүп атам деген сунуштарды үйрөтүп, сезимдерин таанытканга жардам беребиз. Андан кийин сезимдерин
так ажыратканга үйрөтөт экенбиз. Сол жерде могул жерде бир оюм калып кетти. Сезимдер менен жашоого үйрөтүү керек. Эгерде мисалы үчүн бала катты капа болуп аткан болсо, досу менен уруша кеткен болсо же экзамен менен эки алып аткан болсо, кайгырба, ыйлаба. Экзамен менен эки алып эле дүйнө бүтүп калбайчы болсом жакын адамдарын жоготкон учурда ыйлаба, өлгөндүн артынан өлбөй же болбосо дайыма жашоодо кайгырсаң дагы күлүп жүрүшүң керек деген сөздөрдү айтканга таптакыр психологдор тыюу салышат. Ооба, ыйлагың келсе ыйла, капа болуп атсаң капа бол, кыйкыргың келсе кыйкыр, бакыргың келсе бакыр, кагаздарды жырт, айры, секир, чурка, сыртка чык, каалаганыңды кыл. Мен сенин проблемаңды, көйгөйүңдү укканга даярмын. Мен сага эмне жардам бере аламын? Кандай жардам керек болсо менден сура деп ага ошондой түшүнүп аткан абалыбызды көрсөтүшүбүз керек экен. Мындай кыл деп айтканга болбойт. Мен сени укканга даярмын жана менден сага кандай жардам керек болсо мен ошого даярмын деген эле сөздү айтабыз. Мындай кыл, андай кыл, же болбосо мынтикин деген сөздөр болбойт экен. Башкача айтканда, оор кайгылуу сезимдерин дагы адам жашап өтүш керек экен. Башкача айтканда, аны унутуп койгонго, сезбей койгонго болбойт. Ал эртеби кечпи баары бир кандайдыр бир хронический оорулар менен же болбосо мүнөзүндөгү өзгөрүүлөр менен чыгып кетиши мүмкүн экен. Сезимдери жабылып калган балдардын абалдары, мүнөздөрү оорлойт, өзүнүн баасы өзүнө ишенимдери төмөндөйт. Сезимдери жабылып калган балдар коркуп өтүп кетет дагы, өзүнүн сезимдери жөнүндө таптакыр айтпайт дагы. Булар өзүнө ишенбей калышат, дос күтүүдөн, мамиле кылуудан, күйөө аял күтүүдөн жана үй бүлө күтүүдөн дагы кыйналышат. Булар негативтердин ичине топ өздөрү сыгылып, кыйналып, кайгырып, жапа чегип, анан бир күн эле жашабайм же болбосо достошпойм же иштен кетем деген резкий жыйынтыктарды чыгарышат. Бул дагы туура эмес. Андан кийин булар сезимдери басылып калган балдардын дагы өзгөрүүлөрү ошол түнт болот, же агрессивный болот, же кылмышкер болот, же болбосо үйдөн чыгып кетет, иш кыса ушундагы балдарга дуушар болушат. Дүйнөгө жашоого таарынган балдар деле ушул негативдин айынан менин эч кимге керегим жок, мен эмне үчүн дүйнөгө жаралдым деген акыбалга келип калышат экен. Кантип сезимдерин туура таанытып, кандай жардам бере турганыбыз жөнүндө кийинки видеодон көрөсүздөр.